Саламатсыздарбы? Мен Кубанычбекова Индира. Японияда 8 жылдан бери жашап, окуп, азыркы учурда эмгектенип келем. Дүйнөлүк кыргыз диаспорасынын Япониядагы өкүлүмүн. Бул баракчада Япония боюнча пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм. Катталыңыздар. Жана өзүмдүн жеке баракчама катталып кетсеңиздер болот. Чоң рахмат. Бүгүн Японияга окууга келүү үчүн кандай документтер керек, ошол боюнча айтып берем. Тил мектептерине келсеңиздер болот, же болбосо окууну бүткөн аттестатыңыздар боло турган болсо, университеттерге да келсеңиздер болот. Эң алгач эле тил мектебине сиздерден керектелүүчү документтер бул паспортуңуз, окууну бүткөндүгүңүздү тастыктаган аттестат же болбосо университет диплому керек болот. Тил мектептеринин өздөрүнүн анкеталарын толтурушуңуздар керек, андан кийин мотивационный письмо керек болот. Окуу мектептерин бүтүп, же болбосо аттестатыңыздар бар, школаны бүттүңүздөр, же болбосо университетти бүткөн болсоңуздар, сиздер Японияга университетине тапшыра аласыздар. Бирок Япониянын университетине эң керектелүүчү нерселердин бири бул Кыргызстандан япон тилинин деңгээли JLPT N2-ни алып келишиңиздер керек болот. Бул эң талап кылынуучу документтердин негизинин бирөөсү болуп эсептелинет. Андан кийин AGY чет элдик студенттерден алынуучу тест. AGY-ды кээ бир университеттерден талап кылышат, а кээ бир жерлерде бир гана JLPT-ни гана талап кылгандар бар. JLPT тестти тапшырыш үчүн сиздер Кыргызстандан тапшырып туруп, өзүңүздөрдүн деңгээлиңиздерди билсеңиздер болот. Эгер сиздерден окууга деген документтериңиздин баардыгы туура боло турган болсо, сиздерден Япониянын иммиграционныйынан чакыруучу кат берилет. Ошол чакыруучу катты алып алып туруп, андан сиздер визага барып тапшырасыздар. Андан кийин гана сиздерге окуу визасы ачылат. Виза бекитилген соң Японияга окууга келүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Эгер Японияга жумуш же жашоо тууралуу суроолоруңуздар болсо, комментарийге калтырып кетсеңиздер болот, же болбосо менин өзүмдүн аккаунтума дагы кирип суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Кийинки видеолордо ушулар боюнча кененирээк бөлүшөм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жани.